кыргыздар дагы мусулманбы деп сураган суроосу катуу жүрөгүмө тийди. Ага инилердин башын, достордун башын бириктирип, давай достор, намыс үчүн жумшайлык. Калпак чапанды кийип, хутбага чыгышып, ушу Кыргызстан тууралуу хутба кылышып ошол жерде. Бардык жамаат көрүп таң калып, Чита шаарында өзүнүн аты орусча, аты орус Алек. Ошол орус Али деп атын өзгөртүп исламды кабыл алып, ошо ар бир адам өзүнө максат коюш керек. Мен киммин? Мен Аллахтын кулумун. Ден соолукка даба болчу сейрек дарыларды миңдин бири деп коюшат эмеспи? Ал эми жүрөктөргө, жан дүйнөгө даба болчу адамдарды да миңдин бири десек аша чапкандык болбос. Мына ошондой адамдардын бири бүтүндөй Сибирь аймагындагы кыргызстандыктардын башын бириктирип, улуттук жана диний баалуулуктарды жандандырууга эбегейсиз салым кошуп жаткан Сүйүнбек ажы Жусупалиевдин жасап жаткан иштери тууралуу бүгүнкү материалда айтып беребиз. Сүйүнбек ажы 2003-жылы Катардагы мекендештердей эле соода саттык кылып, бутка туруу максатында Россияга сапар алып, Чита шаарына отурукташып калат. Бир күнү ал жердеги мечиттин имам хатибинин Сүйүнбек ажыга берген күтүүсүз суроосу анын азыркы ишмердүүлүгүнө чоң түрткү берген. Оштун Каракулжа районунан Катардагы үй-бүлөдө өсүп тарбия алган мекендешибиз бүгүнкү күндө Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын Россия боюнча өкүлү болуп саналат. Ал жерге барганда имамы Түркменистандан барган Сафар Мурат деген имам хатип иштейт экен. Танышып калдык, сүйлөшүп калдык. Анан мени көрүп, кыргыз экенимди көрүп, таң калып, анан кыргыздар дагы мусулманбы деп сураган суроосу мен үчүн өтө мындай катуу жүрөгүмө тийди. Бир жагынан намыстантып, экинчи жагынан терең ойго салган мындай суроонун да өз жөнү бар эле. Анткени Читадагы, деги эле жалпы Россиядагы кыргызстандыктардын көбү баш оту менен соода сатык иштерине кирип, ал эми руханий баалуулуктарды унутта калтырышкан болчу. Кичинекей кезинен тарта молдодон сабак алып чоңойгон, диний сабаттуулугу бар Сүйүнбек ажы Читадагы мекендештерге руханий баалуулуктарды жеткирүү аманатын жон териси менен сезет. Кыргызстандыктарды чогултуп, сабак өтүшүм керек деген максат менен Сүйүнбек ажы ар бейшемби, жума күнүнүн урматына кеткен ата-бабаларга багыштап Куран окуйбуз деп мекендештерди чогулта баштайт. Мен кыскасы ошону шултоо кылып, аларга бир мындай илимге тартыштын жолун изилдеп, анан аларга ушундай айттым, намысына тийдим мындай. Силер эми акчабыз көп, соодада жүрөбүз. Ал учурда эми кичине соодалар жүрүшүп калган, бар кыргыздардын курсактары тоо, кийимдери бүтүн. Кичине нерсе кылсалар башка нерсеге, бир динден алыс, динге тийишелүү эмес нерселер менен алек болуп калгандыгына байланыштуу. Ошондой деп мен алардын бир намысына тийип ойгонор бекен деген ой менен ошону айтканмын. Анан алар колдоду. Аларды бири менен намыстандырдым. Кийинки пайшамба күнү сиз аш кылыңыз. Сиз да аш кылыңыз кийинкиде. Кийинде ушинтип очередь кылып койдум баягыларга. Эми мында намыс, кыргыз намыстуу келет, меймандос келет. Болду, мен аштан качпайм. Меникине кийин, меникине деп анан ошентип ар четверг күнү ошол ашка барганча, ошол жерде мен аксакалдарга ушунча аксакал болдуңуздар, аркаңыздарда уже балдар чоңоюп кетип атат, ата болдуңуздар, алдыңыздар чоң ата болуп калдыңыздар. Россияда жүрөбүз, ар бир улуттун дини бар. Биздин динибиз кайсы десе эмне деп жооп бересиздер? Ислам дини деп жооп бересиздер. Ислам дининде мусулман эмне кылыш керек десе эмне деп жооп бересиздер? 5 маал намаз окуш керек деген жооп берсе эмне деп жооп бересиздер? Кыскасын айтканда, биринчи сабакты эми олордун өзүнүн деңгээлине жараша 40 фарздан баштайлы деп анан аларга 40 фарздан сабак өтүп баштадым. Ошону менен шултоо кылып, аркадан жаштарды мындай тартылып анан үйгө батпай калганда, анан мечитке өтүп, мен мечиттеги ошол баягы түркмен Сафар Мурат имамга кайрылып, мага ушуна бир бөлмөнү бер. Биз ар четверг күнү ушундай бир кой союп, ихсан кылып сабак өтөбүз десем, ал дагы сүйүндү, кабыл алды. Сүйүнгөндөн анан биздин эми ошо кыргыз элинин бир берешендиги ошол жерде мен кийинкиде четверг кой соем, мен кийинки четвергде мен кой соем деп ар бир кыргыз ушинтип койду союп, ошол жерде бир эле кыргызга эмес, мечитке барган тажик, өзбек, татар, чечен, Азербайжан канча улут мусулман тууган болсо ошол жерде баардыгын ошол чогултуп, ихсанды берип, анан ошол жерде мекендештерибизге сабакты баштап калдык. Алланын жардамы менен ошол сабактар башталып, мечитке кыргыздын саны көбөйүп баштады. Сүйүнбек ажы Жусупалиевдин коомдук активдүүлүгү
талыкпаган эмгеги, бийик жоопкерчилиги, эл менен иштеше билүүсү көп улуттуу читалыктар тарабынан тиешелүү деңгээлде бааланып, көп өтпөй ага ошол мечитке имам хатип болуп иштеп берүү сунушу түшөт. Ал жердин председатели Абу деп татар, ошол учурда Чита шаарынын губернатору татар эле, Гинатуллин деп. Анын бир тууган жээни Абдурашид деген ошо татар аксакал киши эле, доктор, профессор, университетте мугалим берген киши эле, мечитти мындай председатель болуп көзөмөлдөгөн киши эле. Ошол мага келип айтып калды: "Сүйүн, сени биз мындай тандадык. Сен ушул жерге имам болуп бер" деп. Мен жок, имам болбой, имамчылыкты таштап келгенмин мен бул жака. Мен бул жака ушул турмуш тиричилигиме мындай иштейин деп келгенмин, бир аз иштеп кайра кетем. Мен болбой эле коеюн десем, жок. Биз карап көрүү ыңгайлуу, ылайыктуу сизди көрдүк. Ошого сиз иштеп бериңиз деп сурангандан баягы имамдын сөзү жүрөгүмө эсиме келди. Кыргыздар да мусулманбы деген. Анын ошол сөзү эсиме келгенден кийин ошол сөзгө бир жооп кылыш максатта намыс, жакшылыкта жарышыш бар го. Жакшылыкта эми пайгамбарыбыз айткан жарышкыла эки нерседе: илим, билим, алыс жакта байлыкты Алла жолунда бериш, жумшаштыкта жарышкыла деген. Эми ошол жерде башка улуттун арасында ошол кыргыз болгондон кийин кыргыз элинин атынан дагы имам болуп илим бергендер бар экендигин башка улутта көрсүн деген максаттан имам болуп иштешке макулдугун берип, ал жерде 2006-2007 2 жыл ошо мечитте имамдык кылып, шакирттерди өстүрүп, азанчыдан бери ушул өсүздүктөрдөн коюп, эми тамашалашат элек. Россияда канча улут болсо, алардын баарын ислам дини бириктирип турат. Бирок ошентсе да, диний баалуулуктарды жеткирүүдө ар бир улуттун өз менталитети жана өзгөчөлүктөрү да эске алынуусу маанилүү. Бул жагдайларды жакшы сезип түшүнгөн Сүйүнбек ажы Кыргызстандагы диний аалымдар менен Россиядагы мекендештердин ортосундагы байланышты түзүү керектигин чечет. Алла мүмкүнчүлүк берип, 2011 жылы анан кийин ушул Бишкекке келип, ал учурда ушу Чубак Жалилов досубуз муфтий эле, Максат Токтомушев анда Бишкек шаарынын казысы эле. Анан мен буларга келип, буларга чакыруу кылдым. Ошо Чита шаарындагы мекендештерибизде бир жакшы элдин арасында жакшы азаматтар дагы бар. Ушундай бир уюштурдум жигиттерди, балдарды, досторду, ага инилерди. Келиңиздер, Алла берип атат. Ушу тыйын тыпырыбызды Алла үчүн соопчулукка жумшайлык. Ушулардын бир келип кеткен жол кирелерин көтөрөйлүк, ушулардын бир чай чакасын көтөрөйлүк, жатаканаларын көтөрөйлүк. Ушул биздин көрдосубуз, ушу биздин аалымдар, ушундай аалымдарыбыздын бар экенин бул жакта бир канча улут турат. Ушулар көрсүн. Кыргыздарда ушундай аалымдар бар экенин билсин. Биз деле мындай аалымдардан, динден учубуз куру эмес экендигин ушул мен башкаларга чын айтканда мындай таанытып көрсөткүм келди. Анан ошол ой менен, ниет менен аракет жасадым эле. Алла Тааланын берекети, аракетибизге берекет кылып, балдар да колдоп, ошол жерде жамаат да колдошуп, анан келип ушу эки аалымды чакырып алып кеттим. Барып жумада, как раз жумада муфтийибиз дагы, Чубак Жалилов дагы, Максат Дамла дагы, устаз дагы экөө тең, бири орусча, бири кыргызча кылып ушунчалык сабак өттү. Сабакта ушул мечитте канча улут турган болсо козголбой угушту. Аябай таң калышты. Ушунчалык деңгээлде аалымдар бар экенин турбай, кийин сабак бүткөндөн кийин келип учурашып бүтүшпөйт, сүйлөшүп бүтүшпөйт. Каарманыбыздын демилгелүүлүгүн Кыргызстандагы мусулмандар дин башкармасы да байкап, иштешүүгө сунуштарын айтышат. Ошентип 2011 жылы Кыргызстан муфтияты Сүйүнбек ажыны Россиядагы расмий өкүл кылып дайындайт. Рахматулла Эгемберди муфтий болуп турган балдан мен ошол жака өкүл болуп иштеп бериң дегенден мен удостоверениени албай, жок, мен жөн деле иштей берем. Ол удостоверение бербесеңиздер деле кызмат кылып келгем, кызмат кыла берем деп мен кетип калсам, кийин келсем дагы айтып калышты алым уламалар. Аны эми алым уламалардын урматына сыйлап, өтө эле баягына неме болуп кете бербейин деп, кызмат кылса кызмат кылайын деп анан приказ чыгарышып, удостоверение беришип жөнөтүштү. Анан ошондон кийин ошончалык аманат жүктөлдү, эми мага аманат жүктөлдү. Муфтият ишенип,
устазыбызды урмат кылып, ошонун шакирти ошол жакта экен деп аманат жүктөгөндөн кийин мен жөндөн жөн кол кошуруп отура бербейин. Аллах Таала разак рызкы берүүчү деп анан кийин ар бир шаарга, ошо Сибирге дайындалгандан кийин Сибирдеги Иркутский, Улан-Удэ, Красноярский, ушул Новосибирский, Якутия, Сүргүт, Ханты-Мансийский, Екатеринбург ушуларга чейин анан аралап келишке туура келди. Келип алардын муфтийлери менен жолугуп сүйлөштүм. Ал жакта Россияда кыргыз мекендештери ушу динден алыстап калгандыгы үчүн көп суроолор татар имамдарды дагы мындайча айтканда чарчаткан. Чет жерде же улуттук баалуулуктардан жок, же диний баалуулуктардан жок күн кечирип жаткан мекендештер мечиттерге талак маселеси, үй бүлө көйгөйлөрү боюнча кайрыла беришип, башка улуттагы диний ишмерлерде кыргыздар тууралуу терс образ калыптана баштаган. Муну өз көзү менен көрүп билип келген Сүйүнбек ажы бул маселени да чечүүгө бел байлайт. Ар бир шаардагы ошол жердеги баш көтөрүп жүргөн ага инилердин башын, достордун башын бириктирип, давай достор, намыс үчүн жумшайлык деп дагы уюштуруп, ошол ар бир шаардын муфтийлери 2016-жылы симфозиум болуп өттү Бишкекте. Ислам против терроризм деген темада болуш керек. Мен эсимден чыгып калды. 2016-жылы өткөн. Ар бир 16 мамлекеттен келишти. Одан кабарым болуп калган үчүн анан мен ол учурда муфтий Хазрат Максат Токтомушев муфтий болуп калган. Мен келип Максат Токтомушев муфтий Хазратка кирип сунушум айттым. Сиздер ушу гостиница жатаканалардан жардам кылсаңыздар, биз жол кирелерин көтөрөйлүк дагы, официалдуу түрдө ушул программага кошуп койсоңуздар десек, анан булар колдоп, Алла ыраазы болсун. Анан ошол Чита, Улан-Удэ, Иркутский, Новосибирский, Омский, Казан, ушу бир канча шаардын муфтийлери мен чакыруу кылдым. Чакыруу кылып, аларды топтоп алып келдим. Алып келгенден кийин бул жерде жүрдү, көрдү. Аларды мына Бишкектеги биздин бир канча медреселерге экскурсия кылдырдым. Анан алхамдулилlah биздин Кыргызстанга биринчи жолу келишкен алар көздөрү менен чындыгында көрүп, бул жердеги алым уламалардын сабактарын угуп, бул жердеги биздин меймандостугубузду көрүп, элибиздин жерибизди көрүп, мечиттин мусулманга толуп, жамааттардын толуп көчөгө чыгып кеткендерин көрүп аябай таң калышты. Андан кийин ушу бир канча медреселерге алып бардык. Ошо медреселерде окуп аткан талабалардын илим алып аткан китептеринен бүгүнкү күндө талапка ылайык 4 мазхабтын илимин түшүндүрүп аткан медреселерди көрсөткөндөн кийин алар чындыгында мындай өтө жогорку деңгээлде баа беришти. Эми ушунча келдиңер деп анан симфозиум бүткөндөн кийин буларды мен Ошко алып өттүм. Ошко алып өтүп, Ошто Алла ыраазы болсун, ал жерде бир досубуз бар, Улук деген. Ал жердин казысы, шаардын казысы Убайдулла Сарыбаев деген бар. Ал кишилерге айтып койду эле, алар тосуп алып Сулайман Тоо мечитиндеги түбүндөгү, анан Өзгөнгө, имам Сарахси рахматуллахтын кабырына, ошолорго чейин зыяратка алып бардым. Алар көздөрү менен көрүп, башкача бир акыбалда калышты. Эми мен айтайын дегеним, көздөрү менен көргөндөн кийин кыргызды көргөндө кандай эл экендигин алардын мындай бир элесинде калып, кийин будущий келечекте ошол Россияда мекендештери жакшы мамиледе болсо экен деген, биздин жакшы эл экендигибизди таанылса экен деген ой менен ошо ишке бардык. Калпак чапан тиктирдик атайын. Анан кийгизип жатканда мен тамашалап аларга айттым, бир шарт менен ушуларды хадия алам силерге десем, кандай шарт менен деди. Россияга барганда жума хутбага өткөнүңүздөрдө ошо калпак чапанды кийип чыгасыңар деди. Десем күлүшүп, макул дешти. Бирок мен сураштырдым, кийин бир экөөнү өзүм да күбө болдум. Баргандан кийин эми ошол калпак чапанды кийип хутбага чыгышып, хутбада калпак чапанды кийип ошо Кыргызстан тууралуу хутба кылышып, ошол жерде баардык жамаат көрүп таң калып, эмнеге дегенде эми өз мекенин сүйүш да имандан деген пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Анан ушул жакта кыргызстандык болгондон кийин, кыргыз болгондон кийин, Аллах Тааланын кулу, пайгамбардын үммөтү болгондон кийин ал жактагы бир туугандарга кыргыз элинин илимдүүлөрүн, билимдүүлөрүн, алымдарын, элин, жерин, менталитетин, каада салтыбызды көрүшүп, меймандостугубузду көрүшүп, анан кийин алардын жүрөктөрү жибип, кийин анан мен өкүл экенимди таанышып, анан мен аларга кирип, чакыруу кат жаздыртып, анан Кыргызстандын алымдарын бир чекеден анан кийин ошол Россияда мекендештерге алып барып,
сабак өткөзүштү баштадым. Ошентип Алланын жардамы менен жол ачылды. Эмнеге дегеним, Россия Федерациясы, тем более ал жак Россия муфтийлери мамлекет менен биргеликте тыгыз иштешет. Эгер муфтилер уруксат берген болсо, демек ал мамлекет уруксат берет деген сөз. Аларды алып келген бирден бир максаты, алар өздөрү көздөрү менен көрүп, биздин муфтият, биздин мамлекет, биздин ушул кылып аткан кызматыбыз канчалык деңгээлде экенин көздөрү көрүп ток болгон үчүн алар барыбынан кийин ишендүү деңгээлде уруксат берип башташты да. Эгер алар көздөрү менен көрбөгөндө, укпаганда, келбегенде мүмкүн алар бере албаса керек эле. Эмнеге дегенде, дин дегенде эки көз менен эмес, чоң бир микроскоп менен карай турган деңгээлде карашат. Мусулмандар жүрүш турушу менен эле коомго чоң таасир тийгизе алат. Ар тараптуу, билимдүү, адеп ахлактуу мусулмандардан үлгү алып, башка ишенимдеги адамдар ислам динин кабыл алышканын Сүйүнбек ажы айтып берди. Чита шаарында өзүнүн аты орусча, аты орус Алек, бирок атын Али деп өзгөрткөн. Бир убакта биздин Бишкек Фрунзе болуп турган маалда азыркы Россиянын боксеру Валуев деген боксеру бар. Ошо менен биргеликте тренировка кылган, бокс боюнча соревнованияга келип кеткен экен. Ошол орус Али деп атын өзгөртүп исламды кабыл алып, мечитте бир канча бешмал намаз, мечитке бир канча жардамдары болуп, анан ушул жума күнү үзүлдү, мечитте жаназасы окулуп коюлду. Кайтыш болду. Орус исламды кабыл алды. Мен ал жакта мекендештерге айтат элем, келиңиздер, биз мусулманбыз, динибизди кадырлайлык, динибизди чамбайлык. Биз баары Алланын астына барабыз. Барбаганга айлабыз жок, ончолук кетпейлик. Биз бирибизди чакырбасак, монгол келип чакыра беле, же бурят келип чакыра беле, же орус келип чакыра беле, келиңиздер ойгонуңуздар деп мен эскертүү берет элем. Алла Таала кадыр зат. Алла кааласа орустан, Алла кааласа буряттан, Алла кааласа монголдон чакыртып коет экен. Себеби ошол көп өтпөй эле Улан-Удэ шаарынан ошо Салман деп атын өзгөртүп, өзүнүн аты Саян мусулман болуп, ошо Чита шаарына барып, чындап эле ошо кыргыз туугандарды мечитке чакырды. Силер эмне үчүн мусулман болуп туулуп, мусулманча жашабайсыңар? Мен мусулман болгонума бактылуумун деп. Каарманыбызды бүгүнкү күндө мекендештердин негизги руханий баалуулуктарга анчейин маани берип баалабай жатышы терең ойго салат. Буга ал бир нече мисалдарды келтирди. Үйлөнгөндө ушундай бир атым чыксын, даңкым чыксын деп алына карабай, алына жарабай бир канча чоң расходторду кылып той кылат. 6 айга жетпей ажырашып кетип атат. Тамадага маани берет. Нике кыйган молдекеге маани бербейт. Бир мамлекетти жумшагансынча бир арабике чакырып, бир жака мындан тартып кой дегенде алып, молдеке кел мындан Куран окуп, мындан нике кыйып койбойсуз деп көчөдө эле. Эмне үчүн? Хутбаны, илимди, билимди, илимдүүлөрдү сыйлабаган себептен жашоодо берекет болбой баратат окшойт деген ой кетет экен да. Неге? Мен ушу сөзүмөн учурдан пайдаланып айтайын. Ушул айылда мурун атам мамилесин билет элем. Айылдагы молдого өтө жогорку деңгээлде сый урмат менен мамиле кылат эле. Бир ханды тосуп алгандай эле мамиле кылат эле. Агаларым үйлөнгөндө, никеде окуп берип кеткенде ушул сарпайларды кийгизип, мындай хадияларды берип, чапан калпактарды кийгизип, мындай сапаттуу, өтө сонун кылып, анан отуруп алып, аябай дуа кылып кетет эле. Мен ойлойм, ошолордун дубаларынын берекетинен мурун ажырашуулар болгон эмес го деген ой кетет экен өзүнчө мындай ойлоном да. Азыр бүгүн мисалы ошол бир өмүргө мындайча айтканда оформление кылып берген молдекеге бүгүн биздин кыргыздар аттуу баштуу эле, тыйыны бар, көчө көргөн, ал жак бул жакта жүргөн, мындай эле мамиле кыла турган болуп калды, мындай эле. Бирок молдеке анын тыйынына, анын урматына муктаж эмес. Ал барбаса деле жашоосу өтөт, бербесе деле жашоосу өтөт. Бирок мен айтайын дегеним, ошол окутабы, чакырабы ошол адамдын молдекеге болгон мамилеси, көз карашынын, кадырынын, урматы канчалык деңгээлде кадырлап жаткандыгынан результатын, баасын Алла берет экен да баары бир. Динибизди сактасак, өзүбүз да сакталмакпыз, кыздарыбыз да сакталмак, үй бүлөбүз да сакталмак. Бир эле мисал, ошол эле Россия Федерациясынын карамагында жашаган Кавказ элинин кыздарына бир дагы улут тийише албайт. Кудайдан коркуппу? Жок. Ошол эле Кавказ туган эркектерден коркуп тийише албайт. Эмнеге?
аларда иманды сактагандыгы үчүн, динди сактагандыгы үчүн алардын жүрөктөрүндө Алланын улуулугу бар болгон үчүн алардын жүрөктөрүндө дух бар, сүр бар. Ошол эле улуттун катарында эгемендүүбүз, эгемендүү мамлекетпиз. Бирок ошол эле катарда биздин кыргыздарда кыздарына эмне үчүн онда ар бир улут келип каалагандай кылып мамиле жасап жатат? Эркектерибиз каякта? Эркектерибиз эмне кылып жүрөт? Сактай турган, коргой турган, барктай турган эркектерибиз жашоодо дин жок. Ата бабабыз сактап келген дин жок. Ата бабабыз алып келген дин жашообузда болбогон себептен өзүбүздүн ким экенибизди унутуп калдык. Курсак тойсо болду, кийим бүтүн болсо болду, өзүм өлбөсөм болду, кошуна эмне болсо ошо болсун деген түшүнүккө келип калды. Ошо ар бир адам өзүнө максат коюш керек. Мен киммин? Мен Аллахтын кулумун. Мен киммин? Мен пайгамбар Мухаммад үммөтүмүн. Мен киммин? Мен кыргыздын баласымын. Максат эмне? Эмне максатта жашап жатам? Дүнүйө максат эмес. Бирок бүгүн биз дүнүйөнү максат кылып алдык, адаштык да. Дүнүйө биз максат кылсак кылбасак деле жараткан Аллах Таала тирик пендесин же тирик махлугун рызкысын жазып койгон. Ошону тапсын деп бутту, башты, колду, акылды эмнеге берди? Ар бир адамдын өзүнө жараша жөндөмү бар. Жөндөмүнө жараша рызкысын терип жейт. Акыйкатта максат ушул улуттук баалык өзүнүн адамдык, инсандык фарзын дайым ушул кадырлап жогору коюп жүрсө, анан жүзү жарык болот. Жүзү жарык адам, жүрөгү таза адам ар кандай улуттун астында, ар кандай жерде башын көтөрүп жүрө алат. Сүйүнбек Ажы Жусупалиевдин коомго кызмат кылуусундагы ыкластуулук, жоопкерчилик менен демилгелүүлүк сапаттарында анын бала кездеги атасынын тарбиясы, молдонун сабактары чоң пайдабал болуп бергени талашсыз. Сүйүнбек Ажы ал кезде мектеп менен бирге медреседеги окуусун бирге алып кеткен. Бирок ал учурда молдодон сабак алууга тыюу салынгандыктан алар сабактарга жашырынып барышаарын эскерет. Биздин устазыбыздын ошол айылдагы молдокебиз башка бригадда эле, кошуна бригадда эле. Мен ошол жака апамдай бир неме тигип берген калта материалдан. Анан ошо хаптекти салып, мойнума илип, анан бекитип алат эле. Ол маалда тыюу салат эле. Ал маалда мектепте мен агайга колго түшүп калып, анан агайым да мектепте линейка жасап, бир бутуму көтөртүп, эки колуму көтөртүп, мына молдону карагыла деп линейкага салган. Ошол учурдагы жашырынып барат элек. Мени 8 класста окуп атканымда комсомолго өтөйүн деп даярданып келгенде класс жетекчим өткөзбөй койгон. Молдо дагы комсомолго өтчү беле деп. Мектептин тарбиятына караганда ошол ата менин тарбияты басымдуулук кылды мага. Себеби мен ата дегеним ата да. Ата менен эне мектептен программа менен сабак берилет. Ошол айылда молдого сабакка барганымда мени билип калганда класс жетекчим мени молдо мына молдону карагыла деп анан урушканда анан эжекеге класс жетекчиме эжекеме айткам, эжеке мени урушпаңыз. Эртең бүрсүгүн мен молдо болом. Анан сиздин кызыңыз турмушка чыгат. Балаңыз үйлөнөт. Никесин окуп берем деп мен ошол тикен экенмин да. Кийин көп өтпөй эле чындыгында баягы окуп калдым шаарда. Аны окуп айылга эми 3 бригад тоодо бир эле молдокебиз ошол агайыбыз бар эле. Ал той, аял жак бул жака конокко кеткенде молдо жок болуп калат эле айылда. Анан мен барып калгам каникулга үйгө. Түнү бир маалда кыйкырып, айылда эми ат менен келип кыйкырып келип калды бир ошол класс жетекчибиздин күйөөсү. Анан атам чыгып, мен чыксам, анан ошол үкасы класс жетекчимдин кайнеси үйлөнүп, кыз алып келип, анан молдоке жок. Нике окуй турган молдоке жок. Анан ошол Абдыраканын баласы сүйүн окуйт эле ушул жерде мени көрүп калышкан экен, ушул жерде жүрөт. Анан ушул медреседе окуйт, ушул нике окуп берсин деп келген экен. Анан мен жок, мен нике окубайм, мен азыр мен окуп атам, мен нике окуганга ол молдоке бар го деп бызылдап мен биринчи жолу. Анан агай эжекемдин күйөөсүн көрүп, баягы мектепте класста окуган эсиме түштү да. Анан мен атама айттым, жок ата, мен нике окуганга азыр бизге уруксат берилек азыр. Кой балам, эми бул үйлөнгөн алып келип аткан болсо, окуп берип койсоң кайда сооп болот деп. Ошондо мен кандай десем, биринчи, экинчи курста элем да. Анан бардым, анан кийин барып
барсам класс жетекчим кызмат кылып жүрүп мени карап күлүп койду. Анан мен да эжекемди карап күлүп, анан эжеке мына көрдүңүзбү дегендей кылып экөөбүз. Анан эжекем да жылмайып кирип кетти. Анан ошо никесин окуп бергенден айылды. Учурда Сүйүнбек Ажы Жусубалиев мээримдүү жубай, 4 уул, 1 кыздын камкор атасы. Муну менен бирге ал элинин сыймыктуу уулу, чет жердеги мекендештердин ишенимдүү тиреги. Кыргыздын бийик каада салтын, динибиздин асыл баалуулуктарын сактап калуу жана жайылтууда Сүйүнбек Ажы жана анын жалпы жамаатынын иштерине мындан аркы ийгиликтерди каалайбыз.